Права жок болсо, бул машинаны сизге сунуштайм. Себеп дегенде, ылдамдыгы бунуку 45тен ашпайт, урматтуу туугандар. Ошол менен биргеликте айыл жергесинде жумуш кылганга өтө ыңгайлуу. Берирээк келгин, мына ички салон көрсөтүп кетейин. Көпчүлүгү ушул Лабон ички салонун сурайт да. Ички салонго келе турган болсо, урматтуу туугандар, мынакей ушундай руль, могул жерде коробка автомат, Д-га салса алдыга, өзүңүздөр билгендей эле. Р-га салса артка. Могул жерде задний вид камерасы бар, кошумча печка, муздагы үйлөп бергени. Жайкысын ысып калбаш үчүн мынакей төөдө ушундай вентиляторлор турат. Ошол менен биргеликте урматтуу туугандар, буда газ тормуз деген тема бар. Ичинде мынакей мондай чөнтөкчөсү бар, бул жака инструменттер саласыздар, буюмдар салсаңыздар болот. Кошумча жүк жүктөгөндө машина кыйналбай айдаш үчүн мынакей могул жерде понижный, повышенный бар, караңыздар. Мындай кылып туруп жүк менен айдап кетөбүз. Туугандар, ошол менен биргеликте ичине 3 адамга чейин батат, мага окшогон. 1, мынакей 2, водитель менен 3. Айнектер болсо мындай көтөрүп төккөнгө. Кошумча өзүңүздөр көргөндөй мына сетка койдуруп атайын, чтобы мал жүктөгөнгө айылга ыңгайлаштырдык. Бунун запас кодасы 180 километрге чейин жетет, урматтуу туугандар. Литиондук батарейка орнотулган ичинде. Ушинтип көтөрүп төксөңүздөр болот. Дөңгөлөктүн размери болсо, туугандар, 12ге 500, өтө мыкты да. Анан грузоподъемность кандай деген суроода көп келет экен бизге. Түз ушундай асфальт жолдо 1,5 тоннаны ойлонбой жүктөйсүздөр. Ал эми айылдын жолдорунда 1 тонна менен. Баасы 280 миң сом. Биздин Марал компания Кытайдан түзмөзү алып келип жатат. Кененирээк маалымат аламын десеңиз, бул экранда номерге кайрылыңыз.